Салам достор, амансыздарбы? Бардыңыздарга жакшылыкты гана тилейм. Ал эми биз болсо Кыргызстаныбызды кыдырабыз китеби менен таанышууну улантабыз. Бүгүн болсо борборубуз Бишкек жөнүндө айтабыз. Анда эмесе баштадык. Кара Балтадан Бишкекке кетип бара жатып, апам менен атам бизди жазгы каникулубуздун дагы бир күн бар экенин айтышты. Эгер биз Бекжан экөөбүз бүгүн саякаттан келген буюмдарыбызды ордуна жыйнаштырсак жана бөлмөбүздү тазаласак, эртең биз Бишкекке сейилдеген чыгабыз жана билим фестивалына барабыз. Ооба, биз буюмдарыбыздын баардыгын ордуна жыйнап коебуз. Келгиле Бишкекке барып келебиз. А билим фестивали деген эмне? Билим фестивалына окумуштуулар жана студенттер, мугалимдер жана окуучулар билим жөнүндө пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөт. Бири өздөрүнүн чыгарган китептерин коюшат, кээ бири илимий эксперименттерди көрсөтүшөт, кээ бирлери театралдык программалар менен чыгышат. Ал жерде кызыктуу нерселер абдан көп, баарын айтып бүтө албайсың. Ата, кайсы бир майрам жөнүндө айтып жаткандай болуп жатасыз го? Ооба, бул майрам. Ал жерде көңүл ачып гана кетпестен, абдан көп жаңы жана пайдалуу нерселерди биле аласың. Биз түштөн кийин чыгып көркөм өнөр сүрөт музейинен баштасак болот. Андан кийин Эмен багына барабыз, Аянтка барабыз. Ошол жакта билим фестивали өтөт. Андан чыгып филармонияга барабыз. Чарчабайсыңарбы? Деди апам. Жок, чарчабайбыз. Кийинки күнү атам менен апам түшкө чейин үй жумуштары менен алек болушту. Апам түшкөгө даамдуу тамак жасады. Бардыгыбыз чогуу тамактанып, сейилдегенге кеттик. Ата энем айткандай эле биз көркөм өнөр музейине багыт алдык. Мен бул музейге буга чейин классым менен келгем. Ал эми Бекжан мурда келген эмес. Ошондуктан ал музей экендигин билбей эле опера балет театрын көздөй бет алды. Биз аны чакырып музейдин имаратын көрсөттүк. Бирок театрга да кирдик. Атам менен апам кийинки жекшембиде боло турган 3 торопой деген балдар үчүн театралдык көрсөтүүгө билет алышты. Ошондон кийин гана биздин ынтымактуу үй-бүлөбүз музейге барды. Музейде биздин экскурсовод тосуп алып, көрүүнүн 2-кабаттан баштоону сунуштады. Ал жерде ушунчалык кооз эле чоң, кенен залдар, толтур ар кандай көлөмдүк сүрөттөр жана айкелдер. Менин көңүлүмдү аялдардын башкача бир кооз-зер буюмдары бурду. Мен аларды көзүмдү ала албай, кызыгуу менен карап, экскурсоводду да кот коюп угуп жаттым. Биз белгилүү кыргыз сүрөтчүлөрүнүн сүрөттөрүн көрдүк. Баарынан да Семен Чуйковдун жана Гапар Адиевдин сүрөттөрү менен эсимде калды. Алар кыргыздын биринчи сүрөтчүлөрү экен. Биз музейде 1 сааттан ашык убакыт жүрдүк. Биз экскурсоводдун ыраазычылыгын билдирдик жана чыгып алып Эмен багына жөнөдүк. Апам менен атам кол кармашып алейм сейилдешти менен. Ал эми Бекжан экөөбүз жаркырап тийген күнгө убанып, аларды айланып чуркап ойнодук. Алыстан эле Аянтка толгон адамдарды, түркүн түстүү шаарлар менен кооздолгон чатырларды көрдүк. Шаңдуу музыка ойноп жатты. Ата, апа, ал жакта эмне болуп жатат? Билим фестивали деген ушул. Тезирээк баралычы. Кызым кое турчу. Биз бардыгын көрө албайбыз. Бизде фестивалдын картасы бар. Анда бизге кызыктуу нерсени тандап албайлыбы? Ата, кел чогуу көрөбүз, ал жакта эмне бар экен деп иним экөөбүз чатырларды көздөй чуркап кеттик. Ал жерде эмнелер гана жок. Үстөлдөрдүн үстүндө балдар үчүн китептер, студенттер жана мугалимдер илимий тажрыйбаларды жана балдар үчүн видео тасмаларды көрсөтүп жатышыптыр. Чебер класстар да болуп жатты. Бир чебер класста Бекжан экөөбүз өзүбүзгө мини микроскоп, экинчисинде апабызга арнап жүндөн шуру жасап алдык. Апам менен атам картаны окуп көрүп, Эмен багындагы галереяда жылдыздар жомок окушат акциясы болуп жатканын айтышты. Кайсы жылдыздар? Асмандагыбы? Деп таң калды Бекжан. Жок балам, белгилүү адамдарды да жылдыздар деп аташат.
Галереяда драма театрынын артисттери китеп окуп жаткан экен. Бекжан экөөбүзгө бирден китеп беришти. Биз кубанычыбыз койнобузга батпай сүйүнүп андан ары кеттик. Билим фестивалына кеткенибиз келбей жатты. Ошондуктан биз аягына чейин болдук. Улуу Алай Ханышасы Курманжан эстелигинин жанында болуп жаткан концертти көрдүк. Ата-энебиз Аянттагы тарых музейин көрсөттү. Биз ал жерге абдан киргибиз келди, бирок кеч киргендиктен жабылып калган эле. Биз дагы абдан чарчадык. Тарых музейине башка күнү келебиз деп чечтик. Филармонияга бара жатып, Алатуу Аянтына суктандык. Шамалга өлкөбүздүн абдан чоң кызыл желеги желбирип жатты. Желектин жана тарых музейинин жанында биз Ак үйдү, өкмөт үйүн көрдүк. Ал жерде президент иштейт. Ошол имараттын ичинде анын иш бөлмөсү бар. Иним экөөбүз Аянтты дагы чуркап ойногубуз келди. Эле бирок ата-энебиз кана балдар. Филармонияга чейин жөө барып, андан ары үйгө автобус менен кетели дешти. Ооба, ошондой кылалы. Апа, ата, филармония деген эмне? Филармония бул музыкалык чыгармалар жаңыра турган жай, концерттер өткөрүлө турган жер. Бул музыканын үйү. Филармония деген сөз эмнени билдирерин билесиңерби? Жок. Ал филео жана гармония деген грек сөздөрүнөн келип чыккан. Филео сүйүү, жакшы көрүү. Гармония бул гармония, музыка. Кандай гана керемет. Музыканы сүйүү, демек филармония бул музыканы жакшы көргөн жай турат. Ооба кызым, бирок музыканы филармонияда гана жакшы көрүп жана угуу шарт эмес. Эмне үчүн биз ал жакта эч качан болгон эмеспиз? Же филармония чоң адамдар гана үчүнбү? Жок балдар. Дагы ал жерге барса болот. Балдар да барса болот, кичинекейлер да барса болот. Алар барып турусу керек. Ал түгүл балдар үчүн атайын программа бар. Ал балдар филармониясы деп аталат. Эркинай экөөбүз ал жерге баргыбыз келип жатат. Жакынкы концерт качан боло турганын билип, билет сатып алуубуз керек экен. Сүйлөшүп бара жатып филармонияга кандай жеткенибизди билбей калыптырбыз. Ал жерде апам биздин филармониябыз белгилүү Токтогул Сатылгановдун атын алып жүрөрүн жана анда күн сайын концерттер болуп турарын, филармониянын имараттын сырты гана эмес, ичи да коз экендигин, ал жакта искусствонун чыгармалары бар экендигин айтты. Филармония иш жагынан витраждар, чийден токулган сүрөттөр менен, декоративдик коздуктар менен көркөмдөлгөн. Ата-энебиз бизге сөзсүз филармонияга келип турарыбызды сөз беришти. Биз филармониянын жанында туруп Манастын жогу чыккан атын минип турган айкелин карап, сүйлөшүп турганча караңгы кирип кетти. Жарыктар жаркырап күйүп, филармония жомоктогу сепилге окшоп калды. Биз келип калган автобуска отуруп, түнкү Бишкекти аралай үйүбүзгө жөнөдүк. Үйдө кечки тамагыбызды ичип, уктоого даярдандык. Эми мени отуруп алып, өзүмдүн микроскопум менен саякаттан алып келген нерселерди карап отурам. Музей, филармония жөнүндө ойлонуп, концертке барарымды кыялданып жатам. Биз ушул жылы саякаттап барган жерлерди эстеп кубанып жатам. Талас, Чүй, Нарын, Ысык көл, Жалал Абад, Ош, Баткен, кандай гана сонун кооз жерлер, ушунчалык кызыктуу нерселерге бай. Кандай гана кереметтүү биздин Кыргызстаныбыз.
Постскриптум. Сиздерге биздин Бишкегибиздин дагы кандай белгилүү жерлерин билесиздер? Анда бизге айтып берсеңиздер да болот. Сүрөтүн болсо тармактарга жүктөп, Кыргызстаныбызды кыдырабыз Бишкек аттуу хэштегин коюп туруп, жөнөтсөңүздөр болот. Менин кол тамгамы менен 10 китеп белекке берилет. Анда эмесе чамдаңыздар, көрүшкөнчө.